Өлкө президентinin 16 февралдағы жобасы менен Илимдер Академиясынын институттары, айрым институттары мамлекеттик университеттерге толугумен өтүп, айрымдары вуздардын карамагына гана өтмөй болду. Натыйжада академия Коомдук илимдер академиясына айланып кетиши мүмкүн. Экономиканы алар коомдук илим деп эсептебегендиктен ал экономика институту толугумен КУга өтүп жатат. Бұл тәжірибеден эмне чыгары азырынча эч кимге белгисиз. Ал институттар, академиялык институттар толугу менен, бюджети менен, кызматкерлери менен университеттерге өтсө, жетекчилер гана алмашып, бюрократияны кыскартса болот. Бирок баары бир өкмөттөн, мамлекеттен каржылык, кошумча каржы керек болот. Анткени университеттер жаңы институттарды каржылык жактан жардам бере албайт аларга. Бирок маселе бир кезде колхоздор менен завод, фабрикалар жоюлуп кеткендей да болушу мүмкүн. Алардын мүлкү жана имараттары тонолуп, таланып кеткен, жана кийин Кыргызстан айыл чарбаны жана өндүрүштү нөлдөн баштаган. Эгерде алардын мүмкүнчүлүктөрүн ошол кезде акыл менен пайдаланганда, өндүрүштүн өнүгүүсү жана айыл чарбанын өнүгүүсү такыр башка болмок азыр.